Biz ötkende Uhud soğuşunun aldığındaki yürüyüşler yönünde azın olak kep kılganbız. Al soğuşlardındaki İslam dininin taroo prosesinde özüne yaraşa ordu var ekenligini aytkanbız. Bugün aldıda gelecekten Uhud soğuşunun sebepleri yönünde söz kılabız. Ankeni bu soğuş özü bir körsetübüne düşündürüledirgan tarihi okuya bolgan emes. Bu öte çoğun maniga eye bolgandıktan koldan kelişince alsız dele biz tar vaqtqa nıktap körsetkenibizge karabay, koldan kelişince kebir meselelerge nıktap toxtoganga hareket kılabız. Bu da bolsa bu soğuştan çıgуу sebepleri. Bu körsetüde Uhud soğuşunun sebepleri yönünde söz kılabız. Şağılı gene. Bu daim Murap turucu paroda okşaydı. Eski Mekke'nin yolu, yaktan gele turgan yol. Jana eski Madina şaharı bu yerde. Buna oşo ökönün kesilişindeki Uhud toğusu. Uhud toğusunun jalpı perimetri 9 kilometre çıgat deşet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şayhan degen yerge gelip Şam namazını okudu. Andan keyin Kuptan'da da okudu. Jana oşol yerde lager menen kaldı. Tünökö kaldı dağı. 50 atçandan turgan uşu bir patrul uyuşturup anı menen musulmandardın lagerin bir kança çakırım tegeregin taң atkança күзөттө alıp kaytarıp çıktı taң atkança. Taң atпай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аттанууга буйрук берет. Жана мусулмандар Аш-Шаут деген жерге жеткенде багымдат намазын окуйт. Намаздан соң эки жүздүүлөрдүн башчысы Абдуллах ибн Убай душман көзүнчө мусулмандардын духун түшүргүсү келип, шаарда эле согушалы десем менин пикирим эске алынбады деген шылтоо менен душман көзүнчө 300дөй адамды өзү менен кайра Мадинага баштап кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 700гө жакын сахабасы менен калат. Согуш майданына барчу жолго капырлар жайгашып алгандыктан мусулмандар мушриктерди чыгыштан айланып өтүп Ухуд тоосунун этегине токтошот. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman askerlerin arattağıdayla iki flangaga jaygaştırdı. İki kanatga. On kanattın komandaçısı Al-Munzir dayındaldı. Jana sol kanatga jetektөө üçün Az-Zubayr dayındaldı. Oşonda ele çalgınçıların malumatına bergen malumatına jaraşa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerden atçan 200 atçan kavaleriyaсын Halid ibn Walid jetektеп keletkanын biletler. Oşoндуктан kavaleriyanın sokkusun toktotуу tapşırmasındagı sol kanattın jetekçisi Az-Zubayrga tapşırdı. Oşentip musulmanlar mına uşul kanat dep atalgan өрөөндүн стратегиялык планында эки канат менен душманды тосуп алууга даяр болду. Мусулман аскерлери душмандан кеч келгенине карабай, оң жана арт жагын тоолор тосуп, душмандан өйдүрөөк келип, согушууга ыңгайлуу орунду ээлешет. Муногу түндүк жактагы Ухуд тоосу жана муну биз турган жер канат өрөөнү. Азыр эми 14 кылым өттү, 1400 жылдан ашык убакыт өттү. Bir кезде мына ушул жер мындай ылдыйыш болгон дөңсөө экен. Аскер башчыларынын берген баасына жараша өтө ыңгайлуу жайгашылган чекит экен. Анткени бул ылдыйышты биринчиден мусулмандардын утканы бияка душмандардын чыгышы кыйын болот. Экинчиден мусулмандардын качышы да кыйын болот. Себеби качта душмандарга колго түшөт. Ошон үчүн согушууга мажбур болот. Мына ушу эки кызыкчылык ушул чекитте мусулмандардын эсебине ойноп берди. Ошол эле учурда душман аскерлери да жайгашып жаткан.
Алардын оң жана сол канаттарына Халид ибн Валид менен Икрима ибн Абу Джахлдин ат жандары, борборуна Савван ибн Умайрдын жөө аскерлери, алдыга Абдуллах ибн Абу Рабиянын жаагачылары жайгаштырылды. Жалпы тартипте Абу Суфиян өзү башкармай болду. Караңыздар. Меккеден келген жол, эски жол муногу кичинекей дөңсө, Жаббал Урумат деген дөңсөнүн алды менен Мединаны көздөй жөнөйт. Мединадагы бул жакта эски шаар, кичинекей шаар, азыркы айылдардын өлчөмүндө. Эми стратегияны караңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына жерде согушка атайын аян ушул жерди тандап алды. Мына ушул согуштун урматына ушул жерге мечит курулду. Кийин мына көрүп турган мечитиңиздер ушул согуш жүргөн жер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына Жаббал Уруматка жаачылар дөңсөсү деп аталып калды. Кийин өзүнчө бир стратегиялык чечим кабыл алды. Ал жөнүндө биз мына ушул Жаббал Уруматка барганда айтабыз. Эми азыр жалпысынан караганда, мындай карта кылып караганда, Мекке мушриктери Мадинага өтүш үчүн мына ушул Жаббал Уруматтан өтүш керек эле. Ушул дөңсөнүн алдында жол менен өтүш керек эле. Биринчи келгенде мына жаачылар чокусун көрүп кичинекей эле дөңсөгө деп ойлошу мүмкүн. Менин оюмча бул 14 кылым бою зыяратчылардын келип зыярат кыла берүүсүндө кадамдан улан дешилип ушундай кичинекей дөңсө болуп калса керек. 14 кылым мурда менимче мына Ухудтун тумшугундай эле бийик чоку болсо керек эле. Биз азыр мына ушул жогору ылдыйда айткан Жаббал Уруматта ушу жаачылар чокусунда турабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн аскерлеринин ичинен эң жакшы жааны бутага так аталган 50 жаачын тандап алды да мына ушул жерге жайгаштырды жана алардын башчылык кылып Абдуллах ибн Жубайрды дайындады. Абдуллахтын өзүн чакырып алып өзүнө түшүндүрдү. Эй Абдуллах, кандай болгон акыбалда да биз жеңсек да, жеңилсек да жайыңан жылбагын деп командирдин өзүнө персоналдуу эскертти. Жана ошондой эле жаачылардын баарын тизип алып, аларга да айтты. Биздин өлүгүбүздү каргалар чокуп атканын көрсөңөр дагы, биз жеңишке жетип олжолорду бөлүштүрүп атканыбызды көрсөңүздөр да жайыңыздар, жылбаңыздар дейт. Согуш башталардын алдында Абу Суфиян биз өз тууганыбыз менен гана чечип алганы келдик. Баарыңар менен согуша турган деле маселебиз жок, деп мусулмандардын биримдигин бузууга аракеттенди. Абу Суфияндын аялы Хинд бинт Утба Курайштардын башка аялдары менен колдорундагы урмаларын чалып, ар түрдүү ыр-саптар менен аскерлерди шыктандырып жатышты. Белгиленген убакытта капырлар чабуулга өтүштү. Жана алар жебе жетерирлик аралыкка жеткенде буктурмадагы жаачылардын жебелери жамгырдай жаай кирди. Капырлар алдастап кетенчикке түштү. Мына ушунда мусулмандар чабуулга өтүштү. Ошентип эки тарап беттешти да салгылашуу башталды. Ошол кездеги согуш эрежелерине ылайык салгылашууну желекчилер баштачу. Бул жолу дагы мушриктердин желекчиси Талха ибн Абу Талха төчөн алдыга чыкты да мусулмандарды жекеге чакырды. Ага каршы Абу Зубайр чыкты. Ал чыгар зама дароо Талханын артынан төсүнө секирип минди да аны төдөн ыргытып салып кылычтап өлтүрүп салды. Муну көрүп турган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир пайгамбардын жандоочусу болот. Az-Зубайр менин жандоочум деп жарыялады. Андан ары согуш кызып, негизги салгылашуу мушриктердин желегине өчтү. Улап түшкөн желекти Шайба алды. Аны Хамза чапты. Андан желекти Абу Саид ибн Абу Талха алды. Аны Саид ибн Абу Ваккас жаа менен кекиртегине атып өлтүрдү. Андан желекти Мусаф ибн Талха алды. Аны Асим ибн Сабит атып жыгытты. Андан соң желекти Килаб ибн Талха алды. Жана аны Az-Зубайр өлтүрдү. Андан соң желекте Аль-Джилляс ибн Талха алды. Аны Талха ибн Убайдуллах өлтүрдү. Ошентип желеги үчүн 6 бир тууган капыр өлдү. Халид ибн Валид негизги тапшырмасы мына ушул пайгамбарыбыздын аскерин арт жагынан кирип сокуруу керек эле. Жана аткычтар дөңсөсүндөгү жаачылар Халид ибн Валидтин 3 жолку зор сокусун кайтарды. Чабуулдан жалтанып, желек көтөргөнү эч ким даабай, капырлар духу түшүп, катары сейректеп кача баштады. Караганга 3000 капыр 700дөй мусулманга эмес, 30 миңдей колдон жеңилип жаткандай болду.
Ооба. Uhud soğuşu mına ушундай себептерден улам башталды. Эмики көрсөтүүдө бул соғуштун алгачкы жортуулу жөнүндө сөз кылабыз. Бул соғуш кайсы жортуулдан башталды? Жана кимдер баштады бул жортуулду? Бул соғуштун башталышына негизги себеп болгон жортуул кайсы? Анда кезектеги көрсөтүүнү көрүңүздөр.